Салам достор, сиздер менен Кызыктуу ТВ каналы. Бүгүн сиздерге кымбат машиналарга жана нефтке бай Бириккен Араб Эмираттары жөнүндө кызыктуу фактыларды айтып беребиз. Видео башлардан мурда сизден видеого лайк коюп жана каналга жазылышыңызды суранабыз. Дубайдын полициялары абдан кымбат баалуу машиналарды айдашат. Алардын автопаркында миллиондогон доллар турган Ferrari, Lamborghini, Porsche, Bentley жана башка машиналар бар. Полициянын жетекчилиги мындай машиналар ушундай эле ылдам жүргөн машиналарды айдаган гонщиктерди кармоо үчүн керек деп түшүндүрөт. Араб Эмираттарында атайын алтын сатып алуучу банкоматтар бар. Калкынын саны 9,5 миллион. Анын ичинен 1,5 миллиону гана Араб Эмираттарынын жарандары. Калган 8 миллиону убактылуу иштөөгө келген мигранттар. Мигранттардын көпчүлүгү Индия, Пакистан жана Бангладештин жарандары. Көптөгөн мигранттар мекенинде жумуш жок болгондуктан жаман шартта иштегенге мажбур. Көпчүлүк мигранттардын паспортун жумуш берген фирма алып коет. Бизде мисалы бир жумушка кирип, каалаган учурда жумуштан увольнение кылып чыгып кетсе болот. Ал эми Араб Эмираттарында болсо, жумушка киргенде 1 жылга деп контракт түзүлөт. Эгер жумуштан чыгам десең, 1-2 ай бекер иштеп беришиң керек, же компанияңа контрактта жазылган штрафты төлөп беришиң керек. Жана көпчүлүк фирмалар жумушка алаарда, мисалы самолетко билетти төлөп бер дешет. Ошон үчүн жумуш берген адам паспортуңузду алып койсо, таң калбай эле койсоңуз болот. Дагы бир факт, европалык жана америкалык мигранттардын айлык маянасы 5 эсе 10 эсеге көп. Эгерде үй бүлөдө эркек бала төрөлсө, мамлекет 50 000 доллар берет. Ал эми жаш түгөйлөрдүн тоюна мамлекет 20 000 доллар бөлүп берет. Бул мыйзамдар албетте жергиликтүү жарандарга үчүн эле. Алкоголь ичүү тыюу салынган, бирок туристтер алкоголду ресторандан же отелдерден сатып ала алат. Ал эми жергиликтүү жашоочулар алкогольго лицензия сатып алышат. Ал лицензия менен белгилүү бир магазин, супермаркеттерден алкоголь сатып алып, үйүндө ичиш үчүн. Дубайдагы бардык автобустук остановкалар айнек менен жабылган жана кондиционери бар. 50 жыл мурун Араб Эмираттарынын ордунда кыйраткан эч нерсе жок эле. Элдери төө менен жан багып, кедей жашашчу. Бирок кийин Араб Эмираттарында өтө чоң мунай запастары табылган. Мунайдын жардамы менен Араб Эмираттары 50 жылдын ичинде кедей өлкөдөн заманбап кооз жана экономикасы туруктуу өлкөгө айлана алган. Араб Эмираттарынын борбор шаары Абу-Даби жана Дубай дүйнөдөгү эң коопсуз шаарларга кирет. Мыйзам катуу болгондуктан кылмыштар өтө эле аз. Дубайдагы масштабтуу курулуш. Элестетиңиз, бүткүл дүйнөдөгү курулуш крандарынын 20% Дубайда жайгашкан. Бир эле Дубай метросунун курулушуна 18 гана ай кеткен. Азыркы учурдагы дүйнөдөгү эң бийик имарат Дубайдагы Бурж Халифа. Ушу менен эле токтоп калбай, Бурж Халифадан 100 метрге узун, бийиктиги 928 метр болгон Дубай Крик Харбор имараты курулууда. Публикада кол кармашып басуу же өбүшүү тыюу салынган. Мыйзам бузгандарды штраф, депортация же түрмөгө камап коюу мүмкүн. Аялдар менен эркектердин укугу бирдей экенине ишениш кыйын. Себеби кээ бир учурларда зордуктады деп арыз жазган мигрант аялдарды депортация кылып же өзүн түрмөгө камап коюшу толук ыктымал. Канткенде дагы Дубай дүйнөдөгү эң мыкты шаар болгонго умтулат. Бул шаар менен кошо эң чоң, эң кымбат, эң бай, эң мыкты, өзгөчө деген сөздөр көп колдонулса керек. Араб Эмираттарында курулуп жаткан көптөгөн мега проекттер бар. Бирок сиздерге азыркы учурда курулуп бүткөн өзгөчө имараттар жөнүндө айтып берейин. Дубайдын символу 7 жылдыздуу Бурж Аль-Араб отелинин көпчүлүгүңүздөр эле билсеңиздер керек. Ал парус стилинде курулган, анын атайын жасалма аралда жасашкан. Бул отель өзгөчө кымбат жана бай кызматтарды сунуш кылат. Бир күндүк номерлеринин баасы Бишкектеги бир жиптин баасын чапчыйт. Отелдин ички жасалгаларына 22 караттагы 100 тонна алтын кеткен. Дүйнөдөгү эң бийик имарат Бурж Халифаны 95 километр алыстыктан көрсө болот. Бул шаарда дүйнөдөгү эң чоң соода сатык имараты жайгашкан. Эң чоң аквариум, эң бийик отель, эң чоң үстү жабылган лыжа курорту. Ооба достор, мындай карналышка ысык Дубайда курулган. Ski Dubai деген курортто канатный дорожкалар, лыжа жана сноуборд тепчү жана чана тепчү жолдору бар. Ичиндеги каары болсо, албетте жасалма. Достор, бул видео соңуна чыкты. Кийинки видеодо Кытай жөнүндө таң калыштуу 10 факты айтып беребиз. Биз менен болуңуздар.
Достор, видеону акырына чейин көрүп бүткөнүңүздөр үчүн рахмат. Кызыктуу ТВ каналына сөзсүз жазылыңыз. Видеолорду биринчилерден болуп көрүш үчүн коңгуроону басыңыз. Видео жаккан болсо лайк басыңыз. Ошондой эле комментарийге өзүңүздүн ой пикириңизди калтырыңыз. Көрүшкөнчө.